Жеринде bir айылда 10 айыл болса, bir айыл өкмөттө 10 айыл өкмөт болса, 10 айыл өкмөттөн айылдынга 10'dan, 6'dan, 7'den, 4'ten, keminde bir 4'ten. Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр. Жеринде bir айылda 10 айыл болса, bir айыл өкмөттө 10 айыл өкмөт болса, 10 айыл өкмөттөн айылдынга 10'dan, 6'dan, 7'den, 4'ten, keminde bir 4'ten her bir айыл өкмөттө мечиттер бар. Ошол мечиттердагы тарбия берүү багытында болуп аткандан кийин bir айылга 2-3 мечиттин кереги жок да. Себеби bir айылга bir мечитти калтырып, ошол жерде молдолор менен эл менен жолугуп сүйлөшүп туруп, анан ашыкчасына биз балдар бакчаларын уюштурсак болот. Ушул сүйлөп аткан эженин сөзүнө бир кайрылуу жасай кетейин. Биринчиден bir айылда 10 айыл болбойт жеринде. Анда жесилерди ошондой кандай билбейм, анан кайра bir айыл өкмөттө 10 айыл өкмөт деп уга элекмин. Да бир нерсе, ошол айыл ар бир айылда 2 мечит деп атасыңар, ошол 2 мечитти бирөөнү садик кылып салалы деп атасыңар да. Ар бир айылда 2ден да садик бар да. Ошол 2ден садикти анда айыл тургундарына сүйлөшүп мечит кылып алсак баары колдойт да. Себеби дегенде bir айылга деле 2 садиктин кереги бар дегенибиз да.